жакшы иш кылайлы, адамдардан алкыш күтпөйлү да. Алкыш айтса, мейли алхамдулилlah. Бирок биздин ниетибиз ошолор айтсын, айтпай койсо капа болуп, башы ооруп, апке аналгинден бирди берди. Ушунча жакшылык кылсам булар кадырлабат. Көрдүңбү? Көп адамдардан укканбыз. Бул элге өзү жакшылык кылбай эле коюш керек экен. Эмнеге? Вообще сен барктабайт экен дейт. Жакшылыкты билбейт экен дейт. Элге вообще жакшылык кылбаш керек экен дейт. Анча мынчасын айтасың, анча мынчасын эми түшүнөсүң, эми айтпайсың эми. Мейли депчи. Элге жакшылык кылбай сен аны кимге кыласың сен аны? Эмне үчүн жашап атасың анда сен? Просто сен ниетиң бузук да. Ошончо кыйналып атасың. Элге жакшылык кылбай эле коюш керек экен. Булар баары эл сен жакшылыгыңды баалабайт экен. Мына ниет өлгөндө ошондой болот да. Ошон үчүн жакшылык кылайлы тургандар. Бул жакшы нерсе. Ар ким кыла албайт. Бирок ошол жакшылыкты кылганда аркасынан ихлас болбосо, ал бекер эле да баягында. Алла үчүн кылайлы жакшылыкты. Эгерде жакшылыкты кайтарбай койсо, өкүнбөй турган болуңуз. Бирөөгө жакшылык кылыңыз, бирок ойлонуп кылыңыз. Эгерде сиз эртеге, мен буну бутуна тургуздум эле, көчөдө калганда мен мындай кылдым эле деп, биз көп инсанбыз го. Андан кийин ошого капа боло беребиз. Инсан да, мына мен жакшылыгымды билген жок, дегенкен жок деп. Ошон үчүн иншалла кайра өзүбүздү оңдойлу. Баарыбыз эле ушу бир кемедебиз тургандар. Ошон ниетибизди оңдоп, иншалла жакшылык кылсак, Алла үчүн кылайлы, унтайлы.